Allah subhanahu wa ta'ala bizge şu көп nerselerdi bergen, oşonun içine baylıklarыбызды da bergen, mümkünçülüklerибизди. Oşonu ubagында bir sooптуу işlerge пайдаланып калалы. Allah Ta'aladan dagы andan көбүрөөгүн алалы. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözün paygambarыбыз ушундай деп bizge жеткирет. Anfiq unfiq alayk. O pendem sen Allah jolunda berginin, adamlarga berginin, men saga bereyin deydi eken Allah Taala. Eger Allah Taala dagı köbürөөк bersin dей турган болсок, биз ошо колубуздагы тыйын тыпыр, колубузда келген мүмкүнчүлүктөрдү адамдарга бергенге, үй бүлөбүзгө иштеткенге, ушул нерселерге аракет кылалы. Анан адамдарда эң жаман сыпат ушу экен, ушу сараңдык сыпат экен да. Сараң болуп эле үй бүлөсүнө деле чыгаргысы келбей эле акчаны топтоп, ал топтогон сайын ал кагаз эле. Бир күн ал кагаз эчтеке мусорго да жарабай калышы мүмкүн да. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн колуңда бар кезде ошону соопчулук иштерге жумшап калганга аракет кылалы. Алла Таала кайра ордун толтуруп берет. Ушуну унутпайлы. Ал сактап турганыбыз менен, ал сакталган нерсенин анын эсеп кысабы бар. Ал жөн эле сакталып тура бербейт. Ага эсеп бересиң. Ал эң аягында кордук болосуң, убагында жакшылык иштерге иштетип калбасын. А жакшылык иштеткенге Алла Таала мен сага берем деп атат. Ошону унутпайлы дагы, дүнүйөбүздү да жакшы ишке иштетип калышты Кудайым насип кылсын.